Бүгүн Ош шаарында эртелеп Түрксой эл аралык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн туруктуу кеңешинин 37-ci отурумунун салтанаттуу ачылыш азем өткөрүлдү. Ага Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов, Түрксойдун Кыргызстандагы өкүлү Кожегелди Култеген, Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Түркменистан, Түркия мамлекеттеринин маданият министрлеринин орун басарлары, Түрксой эл аралык уюмунун өкүлдөрү катышты. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатынын жабылуу аземинин алкагында өткөн иш-чаранын жүрүшүндө алгач Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев келген конокторго ыраазычылык билдирип, 2019-жылы Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору долбоорунун алкагында өткөн иш-чаралар туурасында айтып өттү. Байыркы Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору намын татыктуу иш жүзүнө ашырып, эстафетаны өз деңгээлине өткөрүп берүү алдында турабыз. Анткени шаарыбыз түрк дүйнөсүнүн маданий жана материалдык көрөнгөсүн байытууга, эл аралык деңгээлде интеллектуалдык, маданий, тарыхый, соода-экономикалык жаатта кызыктуу баарлашуунун аянтчасын түзүп бере алды деген ишеничтебиз. Ал эми кийинки эстафетаны алып жаткан Боордош Өзбекстан өлкөсүнүн Хива шаарын бул жогорку сыймыктуу наамы менен чын дилден куттуктаймын. Иш-чараны жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүүнү жана өнүгүүнү каалаймын. Урматтуу коноктор, түрк тилдүү элдердин достугу жана биримдиги бекем болуп, дайыма бүгүнкүдөй кубаныч, шаттык өкүм сүрүшүнө тилектешимди билдирүү менен сиздерге майрамдык маанай каалаймын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Отурумдун катышуучулары түрк тилдүү элдердин маданияты, Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору салтанатында өткөн маданий иш-чаралар тууралуу талкуулашты. Ош шаарын түрк дүйнөсүнө таанытууга, тарыхый шаар катары, маданий шаар катары таанытууга абдан чоң жардам берди деп. Азыр биз айтып атабыз, эми баягы туризмди өнүктүрүш керекпиз, туризмдин өлкөсүнө айланабыз деп. Туризмдин өлкөсүнө айланууда ушундай иш-чаралар абдан керек, анткени биз Ош шаарын ар дайым маданий жагын, тарыхый жагын 3000 жылдык шаар катары, кербендердин шаары катары, караханиттердин баягы мамлекеттин борбору катары ар дайым белгилеш керекпиз. Азыркы учурда мынакей маданият министрлери келгенде дагы ошол иш-чаралардын баардыгын айтышты. Азыр мына жакында баягы мэрибиз дагы айтып кетти кандай иш-чаралар болгондугу жөнүндө. Кинофестивалдар болду, бул жерде театрлык фестивалдар болду, түрк дүйнөсүнүн сүрөтчүлөрү келди, түрк дүйнөсүнүн фотографтары келди. Ошолордун баардыгы, келген материалдардын баардыгын түрк дүйнөсүнө таркатып турду. Ар кандай журналдар чыгып атты, ар кандай телевизионный передачалар чыгып атты. Ошону менен баягы Ош шаарын биз таанытканга аракет жасадык. Эми бүгүн жабылыш аземи түрк дүйнөсүнөн конокторубуз келди. Ушул 2 күн Ош шаарында болот. Ошондуктан бул иш-чараны дагы эң жогорку деңгээлде өткөрүп, азыр мына кандидат катары Өзбекстандын Хива шаары каралып атат. Ушул азыр добуш берилгенден кийин аяка буйруса өткөрүп беребиз. Келген коноктор отурумдун жүрүшүндө Ош шаарынын 3000 жылдан ашык тарыхын айтып, Кыргызстан эл аралык иш-чараны мыкты өткөргөндүгүн баса белгилешти. Мындан тышкары Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов да Ош шаарында жыл бою майрамдык иш-чаралар жогорку деңгээлде уюшулгандыгын айтып, ал үчүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстан Республика президентине Сооронбай Жээнбековго рахметимди айткым келет. Бүкүл культур баканлар, бүкүл культур министрлеринин атынан неге десеңиз, осы жыл бою апрелдеги ачылыштан баштап осы күнгө дейин бүкүл турниясы, бүкүл турниянын санатчылары, бүкүл дүйнөнүн büyük әдебиет саласында болсын, кино саласында болсын, музей саласында болсын, инсанлары Ош қаласына келіп, өнерлерін көрсетті, өздерін туындыларын көрсетті. Сондықтан ең бүйік деңгейде өткен бұл іс-шараларға өткізгендер үшін оштықтарға, қырғыз бауырларымызға, министрлікке ve Oş'тың бастықтарына үлкен рахметімізді айтамын. Ош, мынау мұсафирперверлігі өте үлкен қуанышпен қарсылағаны, үлкен қуанышпен бауырлас халықтарды осында шақырып
үлкен қонақлама жасағандар үшін көп рахметімді айтамын. Ош шаарынын мэри өз сөзүндө кошумчалагандай, түрк дүйнөсүнүн руханий борбору болуу Ош шаарынын эли үчүн чоң сыймак. Ошондой эле 1 жыл бою каада салт, үрп-адаттар камтылган маданий иш-чаралар уюштурулуп, түрк тилдүү мамлекеттердин илимпоздору, окумуштуулары, адабиятчылары, чыгармачыл топтордун катышуусунда илимий конференциялар, сүрөт көргөзмөлөр уюштурулду. Жалпысынан жыл ичинде 30га жакын иш-чара өткөн. Ош шаарынын эли мындай кубануу менен кабыл алып, апрель айында ачылыш аземин өткөргөнбүз. Жакшы уюшкандыкта эл колдоп өткөзгөнбүз. Биз пландаштырылган жалпы ушул 20дан ашык эл аралык иш-чара, эки республикалык маанидеги иш-чараларды пландаштырганбыз. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ушу пландаштырган бардык иш-чараларды жогорку деңгээлдерде өткөздүк да. Мен ойлойм, биздин байыркы Ош шаарыбызды, көп улуттуу Ош шаарыбызды, өзүнүн тарыхы, маданияты бар Ош шаарыбызды дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болду. Биз ушул бүт дүйнөгө таанытканга. Мына сиздердин кесиптештериңиздер ушул бардык Түрксүйгө мүчө мамлекеттердин телеканалдары, ушу байкоочу мамлекеттердин телеканалдары келип, ушу бүт дүйнөгө таанытканга чоң мүмкүнчүлүк болду да. Биз мындай иш-чараларды мындан ары да токтотпостон дагы уюштуруп, ушундай форумдарды, бизнес форумдарды өткөзүп, ушул Ош шаарыбыз меймандос эл экенин, Ош шаары ушундай башка мамлекеттер менен, боордош эл менен кызматташканга кызыктар экенибизди көрсөтсөк, ушу мен ойлойм, шаарыбыздын элибиз үчүн бир топ жакшы иштер болот. Түрксой эл аралык уюмунун өкүлдөрүнүн маданият министрлеринин туруктуу кеңешинин 37-чи отурумунун жабылыш аземинин жүрүшүндө Өзбекстандын Хива шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болсун деп бардык катышуучулар бир добуштан колдоп берди. Бардыгыбыз макул болсок, ушул Хива шаарын 2020 жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деген үчүлөп кол көтөрүп койсун. Отурумда Өзбекстандын Хива шаарынын акими Собир Жуманиязов эстафетаны кабыл алып, Хива шаары тууралуу баян жасады. 2020 жылы Хива шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору, эл аралык салтанатын аймак менен таанышуу, маданий иш-чаралары менен башталаарын билдирди. Juda xursandmiz. Mana Osh shahrida mana shu 19-yil davomida juda katta tadbirlar mana Turksoy bilan birgalikda o'tkazilgan. Mana buni ko'rib biz juda xursand bo'ldik. Хива шаары Өзбекстандын батыш бөлүгүндө жайгашкан. Шаарда ачык асман алдында 16-кылымдагы тарыхый жайлар сакталып калган. Байыркы шаар ЮНЕСКОнун маданий мурастар бөлүгүнө 1990-жылы кирген. Тарыхый шаар 18-19-кылымды элестеткен көрүнүшкө ээ. 2020 жылы Өзбекстандын Хива шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланып, ал казак акыны Абайдын 175 жылдыгына арналды. Эске сала кетсек, эл аралык иш-чара быйыл Кыргызстанда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган. Хива шаарын өткөрүп берип атабыз. Ош шаарынын түрк дүйнөсүнүн борборун Хива шаарында өткөрүп берип атабыз. Эми баягы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору ишканында аталганда ушундай атайын өткөрүүчү кубок бар, белгиси. Ошону Ош шаарынын атынан, Кыргызстандын атынан Өзбекстанга жана Хива шаарына тапшырып коюу болсо дедиңиздер. Biz uchun bugun juda hayajonli kun, chunki endi 2020-yilda Xiva shahri, O'zbekistondagi Xiva shahri turk olami madaniy poytaxti deb e'lon qilinadi va biz uchun bu juda ham katta bayram degan bo'ladi. Chunki biz albatta xursand bo'lamiz mehmonlarni Xivaga kelishiga, chunki bu munosabat bilan
yo'l xaritasi ishlanib chiqilgan va unda turli madaniy tadbirlar bo'lib o'tadi. Xiva shahrida turli konferensiyalar, seminarlar, ko'rgazmalar, konsert dasturlar, festivallar va albatta bular hammasi turk mamlakatlari xalqlarini birlashishga yanada ham o'zini hissasini qo'shadi. Men barchangizni taklif qilaman Xiva shahriga. Men o'ylaymanki, ochilishi ham yil davomida tadbirlar, yopilishi ham katta bayram bo'lib o'tadi. Ish jarayonining so'ngida Osh shahri meri Talaybek Sarыбашев kelgan qo'noqlarga razıçılığын bildirib, Türksoy el aralıq uyumuna müçe өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө Osh shahridan esselik белек тапшырды. Qonoqlar da Osh shahrına атаган сыйлыктарын беришти.